20 майда Кыргызстан менен Тажикстандын окуучуларынын ортосунда ынтымакты бекемдөөгө арналган футболдук матч өткөрүлдү. Иш-чара Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Арка айылында ЮНИСЕФ фонду менен Кыргызстандын футбол федерациясынын колдоосунда өткөрүлдү. Бул оюнга ФИФАнын калысы белгилүү Бахадыр Кочкаров калыстык кылды. Мындагы башкы максат коңшу жайгашкан өлкөлөрдүн ортосундагы карым-катышты жакшыртып, улут аралык достукту чыңдоо болгон. Уюштуруучулардын бири Кыргызстандагы ЮНИСЕФтин жетекчисинин орун басары Рауль де Торсе спорт бул адамдын бириктирүүчү каражат экенин белгилеп, эки мамлекеттин ортосундагы байланыш менен мамиле балдардан башталарын, ошол ишке ашканда гана тынчтык жашоо болорун билдирди. Эгерде эки өлкөнүн балдары бири-бири менен дос болсо, алардын үй бүлөлөрү да бири-бирине жакын мамиледе болуп, анын негизинде мамлекеттер ынтымакта болору анык. Ушул нерсе пайда болгондо гана биз тынчтыкта жашай алабыз. Ошондуктан бул фестиваль бири-бириңерди сыйлап, достукка аяр мамиле кылууга үндөйт. Спорт дүйнө элин бириктирип, ынтымак жана тынчтык болот деп ишенебиз. Эл аралык деңгээлдеги калыс Бахадыр Кочкаров так ушул футбол менен дүйнө жүзүндөгү ар улуттан дос тапканын айтып, мындай саамалыктарды байма-бай өткөрүп туруу керектигин билдирди. Я так думаю, что для детей мы каждый день должны праздники проводить, тем более футбол. Менин оюмча балдар үчүн мындай турнирлерди күндө өткөрүп турса жакшы болот. Спорт менен алектенгендердин башка жаман ишке ою убактысында болбойт. Азыр дүйнөдө жүрөгү ооруткан кандай гана окуялар болуп жатат. Мына ошолордон алыс болуп, достукту чыңдоого ушул сыяктуу иштер жакшы жолдорду ачат. Футбол бул дүйнөнүн оюну. Ал ынтымакты чыңдай турганын өз жашоомдо көрүп жатам. Мен бул оюн менен дүйнөнү кыдырып канчалаган дос таптым. Биздин балдар да ошондой достукта болушун каалайт элем. Вместе рядом, за речкой живут. И здесь никакого деления не должно быть, я думаю. Ал эми жаңы жер айыл өкмөтүнүн башчысы Саатбек Игембердиев мындай иш-чаралар жергиликтүү бийликтин да мамилесин жакшыртаарын, себеби уюштурууда алар да катышаарын белгилеп, эми ушундай фестивалдарды дагы көбүрөөк өткөрүүгө аракет кылышаарын айтты. Мен ойлойм, бул жакшы жөрөлгө. Себеби дегенде спорттук, маданий ушундай иш-чаралар бул азыркы болуп тургандай мамилени мындан да бекем, достукту бекемдеп, мындан ары мындай позитивдүү жакшы бир эмеге түрткү берет да бизге дагы. Айрыкча жергиликтүү өз алдынча өзүн өзү башкаруу органдар тарабына ушундай иш-чаралар эми бул бизде да өтүп турат. Мен ойлойм, мындан да көп болот мындан кийин. Белгилей кетсек, бул оюнда эки тарап кылбастан эки өлкөнүн окуучуларын аралаштырып тайпага бөлүшкөн. Бул чырдашпай ойноого дагы шарт түзгөнүн Арка айылындагы Хамза мектебинин окуучусу жеңишке жеткенин тайпанын футболчусу Хулкари Ходжиева билдирди. Ошондой эле бул оюндар катышуучуларга жакканын айтып өттү. Биз бүгүн достук нимасында билле футбол ойнадык. Мен мындан жудайам курсамман. Билле хаммамыз ажалмай нема кылмай бир командада ойнадык ва мен мындан жудайам курсамман. Ва биз мында биринчиликни алдык. Оюндун жыйынтыгында уюштуруучулар атайын белектерди тапшырып, ынтымакты бекемдөө менен башкаларга үлгү болууга чакырышты.